Канат Киризбекович, айтсаңыздар, мына 4 пунктта кошумча кылып, мамлекеттик жана коомчулуктун алдында өзгөчө эмгеги бар мурунку мамлекеттик ишмерлерге, бул деген Кыргыз ССР Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчыларына, мурдакы СССР жогорку советтин президиум төрагаларына, Кыргыз ССР жогорку советтин төрагаларына, Кыргыз ССР министрлер советинин төрагаларына ушул адамдар үчүн киргизип атабыз, туурабы? 3 категория бар. Ошо 3 категория. Мурда көзөтүп кеткен, ушул жерде, ушул жаатта иштеген адамдарды сыйлайлы деп ошого киргизип атабызбы, туурабы? 3 категорияга мыйзам долбоор кабыл алынса мүмкүнчүлүк берилет, көзөтүп кетсе мамлекеттик сыйлык алганга. Мурдакы СССРде иштеген адамдарга. Туура ушу мурдакы СССР убагында иштеп, ушу сиз аталган кызматтык орунду ээлеген адамдарга. Бул мыйзам ошон үчүн кирип атабы, бул эми өзгөрүүлөр? Биздин кесиптештер, демилгечилер сунуш беришти, комитет карап, биринчи окууда жактырып берди, экинчи окууда колдоп берип атат. Хорошо, рахмат.